Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен жумшак, таттуу булочка жасайбыз. Ал үчүн бизге шекер 300 грамм, жумуртка 2 дана, сүт 350 миллиграмм, сливочный май же маргарин 70 грамм, дрожж жана un керектелет. Идишибизге биринчи шекерибизди салабыз. Анын үстүнө бир жумурткабызды чагып, жакшылап аралаштырабыз. Ушундай суюк абалга келгенче аралаштырып алабыз. Эми жылуу сүтүбүздү коюп, шекери эригенче дагы аралаштырабыз. Бир чай кашык дрожжубузду салабыз. Бир стакан унду салып, суюк масса болгончо аралаштырабыз. Булап бара болот. Эми сливочный майыбызды салып, 10 мүнөткө бетин жаап, жылуу жерге коюп коебуз. Ал убакта опарыбыз кичине көтөрүлүп, дрожж иштеп баштайт. Эми унубузду аз-аздан салып, камыр жууруйбуз. Камырыбыз өтө катуу да, жумшак да болуп калбашы керек. Мынакей ушундай жумшактыкта болсо болот. Бетин жаап 1 саатка жылуу жерде ачытабыз. Камырыбыз көп чыкты. Эми булочкаларыбызды жасай берсек болот. Кичинеден кесип алып, биринчи ушинтип колубуз менен жылан формасына келтирип алабыз. Эми столдун үстүн майлап, столдун үстүнө жаябыз. Колубузду да кичине майлап турушубуз керек, жабышып калбаш үчүн. Бетин целлофан менен жаап коюп турабыз. Мынтип өрүп жасадым мен. Сиздер каалаган форманы берсеңиздер болот. Мына 3кө бүктөп алып, оңго бурап, учун кайра астынан чыгарып, кайра солго бурап, дагы ортосунан чыгарып коебуз. Азыр дагы бирөөсүн көрсөтүп берем. Үчкө бүктөйбүз. Учун кайра чыгарабыз, оңго бурайбыз. Солго бурап, дагы ортосунан чыгарабыз. Баарын жасап алгандан кийин жана жумурткабыздын сарысына 1 чай кашык сүт кошуп, аралаштырып, бетине сүйкөйбүз. Мен мак септим, сиздер кааласаңыздар кунжут сепсеңиздер болот. 170-180 градуста 25-30 мүнөт бышырабыз. Эми калган камырыбызды жасап турсак болот. Мен мынтип 8 формасында дагы жасадым. Ал үчүн камырыбызды кичине кыскараак жайып алышыбыз керек. Эми жана өрүлгөндүн кыскараагын көрсөтөм.
3 өрімді эле мынтип ортосунан чыгарып, кайра бир эле жолу оңго бурап, кайра ортосунан чыгарып коебуз. Азыр дагы бирөөсүн көрсөтүп берем. 3кө бүктөйбүз. Ортосунан чыгарабыз, кайра оңго бурап. Булардын да 170-180 градуста 25-30 мүнөт бышырабыз. Булочкабыз даяр болду. Жумшак, таттуу булочка болот. Бетине сироп сүйкөп койсоңуздар деле болот. Жарым стакан шекерге жарым стакан суу коюп кайнатып, ошону сүйкөйбүз. Видео жаккан болсо лайк басканды унутпайбыз. Биздин каналга катталыңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.